Шыбраң айылындагы апалар азыркыга чейин шырдак кармашат. Элеттеги апалар чогулуп учурда шырдакка керектелген кийизди даярдап жатышат. Күнүмдүк тиричиликке колдонулган шырдак экологиялык жактан таза, ден соолукка пайдалуу болот. Мына ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин барктуулугун жоготпой келет. Палас сатып алып, килем сатып алып салып отурсак деле боло берет, бирок бул кийиздин пайдалуу, ден соолукка пайдалуу жагы өтө чоң да. Себеби палаздар синтетика кайрадан ушинтип, ата энелер салтындан кайрадан өзүбүз иштетсек өтө ыңгайлуу болот деп ойлойм. Бир шырдакты жасоо үчүн көлөмүнө жараша койдун тыбыты керектелет, мээнетти жана көп убакытты талап кылат. Бул барктуу буюмду жасоо үчүн кеминде 4 күн убакыт керектелет. Шырдакка оюуну түшүрүп алган соң кайнатылган сууга салып бышырып алышат. Андан соң кылым карыткан кыргыз шырдагы пайда болот. Ыстык кайнаган суу менен ошол баягы жүндөрүбүз катуу болуп мындай кирип калат да. Ошон үчүн баягы кийизди ошондой көрөк ошо кайнак суу менен катырып алабыз. Ошондо адамга жагымдуу болуп, катуу болуп, баягы килем палаздарга окшоп катуу болуп калат да. Ошон үчүн биз дайым ушундай кийиздерди кайнаган суу менен бышырып алганга аракет кылабыз. Шырдак кышында жылуу жайында салкындыкты сактап берет. 70-80 жылдарга чейин ар бир кыз турмуш жолуна аттанып жаткан учурда себине шырдак жасап беришкен. Бул адат облустун айрым аймактарында али күнгө чейин сакталып калган. Тенелер кийиз кылып берет эле. Анан биз жактырбай, буну урунбайбыз, кайтып ала бериң деп да жүрөбүз. Эми өзүбүзгө келбен, жашыбыз өтөн түшүнүп калдык да жылуу экенин. Палаз килем алып салып жүрсөм, мындай неберелерим менен отурганда суук келет экен да. Илгери жактырбайт элем. Кийизе бул болбойт деп, анан жылуу болот экен кышка. Бунун эми мээнети күч да, жүн тытыш керек, анан аралаштырып муну сабаш керек, сабаганды билиш керек, тегиз тытыш керек, баягындай камышка коюп алып. Кыргыз шырдагы маданиятыбыздын бөлүнбөс бөлүгүнө айланган. Бүгүнкү күнгө чейин ар бир боз үй шырдак менен коозолуп, көркүн ачып турган. Кийизден жасалган шырдак 100 жылдар бою сапатын жоготпойт. Шырдак кармаган апалар барган сайын азайып барат. Андыктан табигый таза жүндөн жасалган шырдакка болгон суроо талап азыркыга чейин күчүндө. Айжамал Мырзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен.